Сүйүнчү туугандар, биздин чыгарылыштан кийин соттун жардамчысы жумуштан кетиптир. Мен жолдошум жумуштан кетти. 20 январь күнү биздин каналыбызга соттор чечпесе элдик сот чечеби деген иликтөөбүз жарыяланган. Ал жерде Нарын облустук сотунун жардамчысы Майрамбеков Урматтын жасалма токтом менен бир адамдын сарайын тартып алып жаткандыгын баяндаганбыз. Кыргызды алдаган эмес. Иликтөөбүз жарыялангандан кийин Майрамбеков Урматтын Аида аттуу келинчеги телефон чалып мындай деди. Ошо мындай чындыкка дал келбеген маалыматтарды жазып кичине троместерге коюп коюп атпаштар. Жасалма токтом мындай калып эле Майрамбековдун намаз окуганы басымдуу айтылды. Ал киши деген 5 маал намаз окуган, эч кимге кыянаттык кылбаган киши да. Негизи эле кандай жагдайда болсо дагы окуган намазын, кийинген сүннөт кийимин, узун сакалын ортого салган адамдар булар элдин көзүнө гана ошондой амал кылгандай. Айдайым, жолдошуңуз намазды мен үчүн окуп атабы? Окуса өзүнүн акырети үчүн жасалма токтом жасап, эки адамды подстава кылып, тагдырларына балта чапкандыгы үчүн Кудайдан кечирим сурап жаткандыр да. Аны намаз окуйт экен деп биз эмне кылышыбыз керек? Эмне үчүн мусулмандардын душмандары көп? Ушинтип сиздин күйөөңүзгө окшогондор намаз окуп, сүннөт кийинип алып, кылмыш кыла берип, ислам динин жаман көрсөтүп жатышат. Эки тараптуу чагылдыралы, видеого сүйлөп берип коюңуз дегенибизге мындай жооп берди. Айда эми экинчи сериясын чыгаралы деп атабыз да, ошого бир оюңузду угуп коелу, видеого сүйлөп бербейсизби? Жок, мен сүйлөп бере албайм. Эми туура эмес маалыматты дагы бир жолу тактап коелу. Бул Майрамбеков Урматтын өз колу менен жазган арызы. Башкача айтканда, жасалма токтомдун бир тууганы же атасы эмес, өзү жазаткан. Бул соттун жардамчысынын курмандыгы болуп, ак ишенип токтом жазап, соттолгон мурдагы айыл өкмөт Ырысбек уулу Элдар. Токтомдун оригиналы табылган эмес турбайбы? Табылган эмес. Эми ошону деген Майрамбеков Урмат жасалма жанагындай көрүнбөгөн токтом алып келип анан оригиналын алып келем деп сизден чыгартып кетип атат да, туурабы? Оригиналын алып келип көргөзөм. Токмокто үйдөгү болуп таппай атабыз, бирок табам деген да. Анан ошо сөзүн ишенип чыгарып беребиз да. А бирок ошол кийин тергөөдө табылбай калды да, оригиналы жок экени далилденип. Табылган жок, ошо үйдө оригиналы. Тергөөдөн да суратышты, таап барып көргөзө алышкан жок. А тиги Майрамбеков Урмат эмнеге анан жоопко тартылбай, сиздерди эле жоопко тартып койду? Тиги прокуратура тергегенде арыз менен кайрылгам айыл өкмөткө, анан ушул токтомду мага чыгарып беришти, анан мен бир аларга кыйнаган эмесмин деп эле жооп бериптир. Эми мурунку айыл өкмөт катары эми кандай баа бересиз? Эми ал токтомдун оригиналы жок болсо, эми бул жараксыз деп эсептелинеби? Мурунку айыл өкмөттөр катары түп нускасы жок болсо жараксыз эле да. Мурунку токтомдун директор Алымкулов ал Эмил деп фамилиясы турат, бирок колу жок экен да ал токтомдо. Анан ал кишиден дагы көргөзмө алса, менин аты жөнүм турат, бирок печаты турат, анан колум жок экен, анан значит менин колум жок болгондон кийин бул токтомду билбей экенмин деп жооп бериптир го. А бул мурдагы жирадис Карабагышев Жаныбек жасалма токтомго кол койдуңар деп соттолушкан. Оригиналдын өкмөт алып келип, мына мен көргөн болчумун, мен ушуну көргөн текстелердин деп, ким турса айтат. Анан ошондой жазалганда, чындап келген үчүн тиги айткан ошондой. Мына алып келип берем, мына өкмөт болуп турганда мен канча алдайм деп жазалган. Ал кийин айтсам, анан жок, ал мен деле ишенген мунун алып келген журу анан тигүү дейт да, анан таңгыл жөнөсөт. Анан эми туура сот тапкан жокпу, анан мен терең изилеп сурап да көргөн жокмун дагы.
Жо эми оригиналы табылган болсо сиздер соттолмок эмессиздер да, ошо табылбаган үчүн. Туура. А бирок мөөнөт өтүп кетти, баягы 2 жыл, 2,5 жыл, 3 жылга чыккандан мөөнөт өтүп кетти. Анан айры жок. Бизде акталып калдык да, өтүп кетти. Бирок негизи ошол оригиналы бул укук коргогандар деле айына язган окшойт, таппай калды окшойт. Урматтуу Нарын облусунун прокурору, жасалма токтом менен Айыл өкмөт башчы. Жер адис соттолуп жатса, эмне үчүн аны жасаткан Майрамбеков Урмат жоопко тартылган эмес? Эмне үчүн бир жерге 2 кызыл китеп берген кадастр жоопко тартылган эмес? Же сиздин дагы жасалма токтомго тиешеңиз барбы? Эгерде жакын арада мыйзамдуу чечимдер кабыл алынбаса, сиздин үстүңүздөн тиешелүү органдарга расмий кайрылабыз. Какой хитрый человек. Урматтуу Камчыбек Кыдырышаевич, мен Нарын районунун Казан Куйган айылынын тургуну Ибраев Темирбек. Сизге кайрылуумдун себеби Нарын областык сотунун жардамчысы Майрамбеков Урмат жана Нарын районунун кадастр мекемесинин кызматкерлери менин 2005 жылы каттоодо турган сарайымдын үстүнөн 2019 жылы жасалма токтом менен 2 кызыл китеп жазашкан. Ал кызыл китепти Майрамбеков Урматтын атасы Мамбеткулов Майрамбектин намына жазашкан. Бул иш Нарын райондук прокуратура тарабынан тергелип, жасалма документ экени аныкталган. Учурда бул иш боюнча соттошуп жатам. Бирок соттор Майрамбеков Урмат соттун жардамчысы болуп иштеп жаткандыгына байланыштуу Мамбеткуловдордун кызыкчылыгына чечилип жатат. Бул кылмыш ишке түздөн түз тиешеси бар. Соттун жардамчысы Майрамбеков Урмат жана кадастр мекемесинин кызматкерлери эч кандай кылмыш жоопкерчиликке тартылбай жатат. Ошондой эле УКМКнын борбордук башкармалыгында иштеген Майрамбеков Урматтын эжеси Мамбеткулова Рахаттын да кийлигишүүсү болуп жатат. Урматтуу Камчыбек Кыдырышаевич, бул ишти өз көзөмөлүңүзгө алып, акыйкат териштирип берүүңүздү өтүнөм. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, элдердин бизге берген маалыматына таянсак, УКМКда Майрамбеков Урматтын Мамбеткулова Рахат аттуу бир тууганы, анын жолдошу дагы иштейт экен. Эгер ошол чын болсо, иниси менен кадастрдын кылмыш жоопкерчилигине тартылбай атышы ошол себептен болуп жүрбөсүн? Тиги Майрамбеков Урматтын эжеси бир тууган УКМКда иштейт деген жөнүндө кабарыңыз барбы? Ооба, иштейт. Кайсы жагында иштейт? Анысын билбейт экен мен. Бирок ошондо кирген кезден бери иштейт. Жездеси да ошол жакта иштейби? Жездеси да ошол жакта иштейт. Айда айымдын берген маалыматы боюнча, Майрамбеков Урмат жумуштан кетти. Мен жолдошум жумуштан кетти. Бирок бизде так маалымат жок. Биздин душмандар жана жөн эле көрө албагандар билип алгыла. Мыйзам нурунда силердин мээңер жетпей турган мыкты адистер иштешет. Биз иликтөө эле эмес, жарнамалык роликтерди дагы далилдер менен чыгарабыз. Силердин жалган маалымат чыгардыңар дегенге акылыңар дагы, дараметиңер дагы жетпейт.